Салам достор, биз бүгүн сиздер менен бир мүчө жана көп мүчө деген темада видео сабак өтөбүз. Бир мүчө жана көп мүчө деген эмне деген суроого биринчи жооп берип алабыз. Бир мүчө жана көп бир мүчөнүн өзүн айта турган болсок, бир мүчө бул сандардын жана өзгөрмөлөрдүн бири-бирине көбөйтүндүсүн айтабыз. Эгерде көбөйтүндү момундай түрдө жазылып, көбөйтүлбөй, ортосунда көбөйтүү жазылып же даражага көтөрүлбөй жазылган болсо, ал стандарттык эмес түрдөгү бир мүчө болот. Ал эми көбөйтүлүп, даражаларына көтөрүлүп жазылган болсо, анда бул стандарттык түрдөгү бир мүчө деп аталат. Стандарттык түрдөгү бир мүчөнүн алдындагы бул эки саны сыяктуу жазылган сан коэффициенти деп аталат. Ал эми калган мүчөлөрү бир мүчөнүн өзгөрмөлөрү болуп калат. Ал эми эгерде бир мүчөнүн бул коэффициенттен башка өзгөрмөлөрүнүн баары бири-бирине барабар боло турган болсо, баары дегенде бул жерде ар башка иретте жазылышы мүмкүн, а бирок даражалары, негиздери бири-бирине барабар болуш керек. Алар окшош бир мүчөлөр деп аталат. Мисалы алып турган болсок, бул жерде карай турган болсок, коэффициенттерди карабайбыз. А квадрат баардык жерде а квадрат болуп турат. Б'нын 4-үнчү даражасы баардык жерде б'нын 4-үнчү даражасы болуп турат. Ал эми с'нын кубу баардык жерде с'нын кубу болуп турат. Ошондуктан булар бири-бирине окшош деп аталат жана булар бири-бирине окшош бир мүчөлөр деп аталат. Ал эми окшош бир мүчөлөрдү биз кошуп алсак болот бири-бирине. Кошуу кандай аткарылат? Бул жерде бир канча эсеп бергенмин. Бул бир мүчөлөрдү стандарттык түргө келтирүү жана кошууга байланыштуу. Стандарттык түргө келтирип, анан кошобуз. Кайсы жакшы жазат? Так, бул жакшы жазат болуш керек. Бул жерде биринчи стандарттык түргө келтирип алабыз. Стандарттык түргө келтирүү деген сөз сандар болсо, сандар көбөйтүлө элек болсо, бул жерде мисалы үчүн 4 менен 3 көбөйтүлө элек, ортосунда көбөйтүү турат, бирок көбөйтүлө элек. Көбөйтүлө элек болсо көбөйтөбүз, даражаларына көтөрөбүз, жана башка амалдардын баарын аткарганда бул стандарттык түр болот. Анда 3h квадрат p бул өзү эле стандарттык түрдөгү бизде бир мүчө экен, көрүп турганыңыздардай. P'нын 4-үнчү даражасы. Ал эми бул бир мүчө стандарттык түрдө эмес, стандарттык түрдө болуусу үчүн биз аны даражага көтөрүп, квадратка көтөрүп алышыбыз керек. Даражанын касиеттери деген сабактан кайталап ала турган болсок, даражага көтөрүү үчүн бул 4 кашанын ичинде эмес, кашанын сыртында, ошондуктан 4кө тийбейбиз. Ал эми калган баардык сандарын бирден квадратка көтөрүп чыгабыз. H'тын квадраты p'нын квадратынын дагы бир квадраты. Плюс бул жерде даража деген сөзүбүз өзү эле бул көбөйтүүнүн кыскача жазылган түрү болчу. Бул жерде карай турган болсок, 2 дана h бар. Аларды бири-бирине көбөйтүү керек экен. Эгерде өзгөрмөлөрдүн ортосунда эч нерсе жазылган эмес болсо, анда көбөйтүү бар деп элестетебиз. Бул жерде демек h көбөйтүү h бар экен. Орун алмаштыруудан көбөйтүү өзгөрбөйт, ошондуктан биз h'тарды бири-бирине көбөйтүп жазып алсак болот. 2 дана h'ты биз h'тын квадраты же болбосо бул h көбөйтүү h, мисалы үчүн h көбөйтүү h бар бул жерде. 2 дана болгондуктан h'тын 2-нчи даражасы деп алабыз. P'ны дагы ошондой жаза турган болсок, көрүп турганыңыздардай бул жерде 3 дана p бар, а бул жерде 4-үнчү p бар. Демек, p'быз бизде 4 дана болуп калды. P'нын 4-үнчү даражасы деп жазып алабыз. Плюс бул жерде дагы h'тарды көбөйтүп алсак болот. P'нын 4-үнчү даражасы өзү даяр экен. Эми бул жерде бизде даражага көтөрүү калды. Эгер даражаны дагы бир даражага көтөрүүнү каалай турган болсок, анда
Biz көрсөтүчтөрүн көбөйтүп алат элек, анда көбөйтөбүз. Birinci h kvadrat p4 деп жазып алалык. Плюс 4 h kvadrat p'nın 2 көбөйтүү 2'si darajасы плюс 5 h kvadrat p4 плюс h kvadrat p4. Эми көбөйтүп жазып ала турган болсок 3 h kvadrat p4 плюс 4 h kvadrat 2'ni 2'ye көбөйтсөк 4 плюс 5 h kvadrat p4 плюс h kvadrat p4. Анда көрүп турганыңыздардай эле бул жерде h kvadrat p4 баарында бар жана андан башка өзгөрмө жок. Эгерде бул жерде бирөөсүндө бир башка өзгөрмө с тамгасы же d тамгасы боло турган болсо, анда булар окшош болбой калмак. Ошондуктан булар окшош, баары окшош болгондуктан биз буларды окшош деп айтабыз жана окшош бирмичөлөрдү кошкондо коэффициенттерин гана кошуп коюу жетиштүү. 3 4 плюс 5 плюс бул жерде коэффициент жок, бирок биз көрүп турганыбыздардай эле бул жерде бир дана h kvadrat p4 бар. Ошондуктан эгерде коэффициенти жок боло турган болсо, анда бир дана бар деп элестетип. Эгерде такыр жок болгондо 0 болмок да, жок болмок бул таптакыр элечи. Бул жерде бар, бир дана бар, биз көрүп турабыз. Ошондуктан бир бар деп элестетип жазып алабыз жана өзгөрмөсү h kvadrat p4 болот. 3'кө 4'тү кошсок 7, 7'ге 5'ти кошсок 12, 12'ге 1'ди кошо турган болсок 13. Ал эми өзгөрмөсү h kvadrat p4. Ошентип кошуп алабыз. Башка калем алайын, бул жазбай калды. Ал эми бул жерден бул мисалды чыгара турган болсок 2t(s) квадрат плюс бул өзү стандарттык түрдөгү бирмичө экен, биз муну көрүп турабыз. Ал эми бул жерде коэффициент дайыма алдыга жазылат. Коэффициент стандарттык түрдө карай турган болсок дайыма биринчи жазылат, чоң жазылат. Ошондуктан 3'тү биз алдына жазып алабыз. Т жалгыз бир дана, ал эми сылар бизде 2 дана. Ошондуктан с квадрат деп жазып алабыз, экинчи даражасы деп жазып алабыз. Плюс 8 с квадрат т плюс 4'тү азыр айткандай эле алдына биринчи жазабыз, с квадрат т. Мынакей, биздин бирмичөлөрүбүз стандарттык түргө келди. Эми аларды кошушубуз керек. Кошууда эми бир айта кетчү нерсе, эгерде алардын порядкасы ирети ар башка болсо дагы, бирок алар окшош бирмичөлөр болот деп атадык. Демек аларды кошууга болот. Бул жерде с квадрат т алар окшош, бирок ирети эки башка. Ошондуктан биз аларды кошуп алсак болот. 2 плюс 3 плюс 8 плюс 4. Ал эми өзгөрмөсүнө же муну жазабыз, же муну жазабыз. Каалаганыбызды жазабыз. Мен т с квадрат деп жазгым келип атат. Сиздер кааласаңыздар с квадрат т деп жазып алсаңыздар дагы болот. Туура деп эсептелинет бул. Эгерде тестте же болбосо экзамен тапшырып жатканда ушундай суроо келип кала турган болсо, анда коркпой эле муну дагы туура деп, муну дагы туура деп жазып берсеңиздер болот. Анда кошо турган болсок 2'ге 3'тү кошсок 5, 5'ке 8'ди кошсок 13, 13'кө 4'тү кошо турган болсок 17. Так, т с квадрат. Мынакей, биз булар экинчи мисалыбызды дагы иштеп алдык. Эми 3-чү мисалыбызды иштеп ала турган болсок, бул жерде стандарттык түрдө эмес жазылгандардан бизде булар
бул сандардын гана көбөйтүлгөн эмес экен, калган баары стандарттык түрдө жазылыптыр. Анда 7a квадрат b плюс 3, бул жерде 2 дана a турат, ошондуктан a квадрат b деп жазып алсак болот. A'нын 2-нчи даражасы, a'дан 2 дана, b'нын 1-нчи даражасы. b'дан 1 дана. Плюс 4ab квадрат плюс 2b квадрат a. Эми бул жерден окшошторду таап алалык. Бул жерде a квадрат, b, b. Демек булар окшош экен. А бирок бул жерге келип карай турган болсок, бул жерде a квадрат, а бул жерде a деп турат. Демек булар бири-бирине окшош эмес. Ошондуктан биз бул сандар менен бул сандарды бири-бирине кошо албайбыз. Алар окшош эмес. Окшошторду кошуп алалык. Булар бизде окшош, ошондуктан 7ге 3'тү кошуп жазып алсак болот. Ал эми муну карай турган болсок, бул жерде a, b'нын квадраты, алардын ирети 2 башка, бирок алар бири-бирине окшош экен. Ошондуктан биз бул эки санды бири-бирине кошуп алсак болот. Анда кошуп алалык. 4 кошуу 2, b квадрат a. Кааласаңыздар ab квадрат деп жазсаңыздар дагы болот. Айырмасы жок. Анда кошо турган болсок, 7ге 3'тү кошсок 10 a квадрат b плюс 6 b квадрат a. Келдик. Эми бул сандарды бири-бирине кошо албайбыз. Демек, ушундай бири-бирине кошулбай турган, биз кошо албай турган сандарыбыз көп мүчө деп аталат. Демек, бир мүчөлөрдүн суммасы, окшош эмес бир мүчөлөрдүн суммасы көп мүчө деп аталат. Эми көп мүчөлөр менен кандай амалдарды аткарсак болот? Биз көп мүчөлөрдү дагы бири-бирине кошуп кемитип, азыркы жазгандай иштеп алсак болот. Кийинки сабактарда көп мүчөлөр менен болгон көбөйтүү жана көбөйтүүчүлөргө ажыратуу амалдарын карайбыз. Бүгүнчө кошуу кемитүүнү гана карап туралык. Эми эгерде көп мүчөнүн бардык бир мүчөлөрү стандарттык түрдө жазылган болсо, анда бул көп мүчө стандарттык түрдөгү көп мүчө болот. Эми бул жерден дагы бир мисал бар экен. Көп мүчөлөргө көп мүчөнү стандарттык түргө келтиргиле деп айтылган экен. Бул жерде кашаларды ачканды дагы эстеп алалык. Кашаларды ачып жатканда, эгерде кашанын сыртында плюс белгиси же болбосо таптакыр белги жок боло турган болсо, анда бул кашанын ичиндеги сандардын өзүн гана эч өзгөрүүсүз жазып алсак болот. Демек, бул жерден a квадрат минус ab деп жазып алсак болот. Болду. Плюс бул кашасы эчтемкеси жок, демек мунун өзүн гана ab деп жазып алабыз. Эгерде кашанын сыртында минус боло турган болсо, анда биз кашанын ичиндеги мүчөлөрдүн ар биринин белгисин өзгөртүп жазабыз. Плюс болсо минус деп жазабыз, минус болсо плюс деп жазабыз. a бизде плюс болчу, кашанын сыртында минус болгондуктан минус деп жазылат. Ал эми минус 5 саны бизде минус болчу, кашанын сыртында минус болгондуктан плюс деп жазылат. Мынакей биз кашаларды ачып алдык. Эми окшош бир мүчөлөрдү бири-бирине кошуп алалык. Окшоштор бизде аб'лар жана a квадраттар. Бул жерде a квадраттарды, мисалы үчүн, бул жерде 1 дана a квадрат турат, а бул жерде 5 дана a квадрат турат. Ал эми бул жерде кошуу дейлик. Минус ab турат. Минус белгиси калат. Бул жерде 1 дана турат, биз көрүп турабыз, ошондуктан минус 1 деп жазып алабыз. Келдик плюс 3. Келдик кайра минус 1.
АБ. Қаласақ БА деп жазып алсақ та болады, айырмасы жоқ. Так. Демек, 1-ге 5-ті қоша тұрған болсақ, 6а квадрат минус 1. Минус 1 дегеніміз 1-ді ал деген сөз. Демек, плюс 3. 3-тен 1-ді алауыз, бұл 1-ді алауыз, 2 болып қалды. 2-ден бұл 1-ді қайра ала тұрған болсақ, 1 болып қалды. 1 бізде ансыз деле бирөө бар екенini белгилүү, ошондуктан биз 1 деген коэффициентти жазбайбыз. 100 сом деп эле айтылгандай. Биз 100 сом деп айтпайбыз да. Же болбосо 1 сом деп айтпайбыз. Жөн гана 10 сом, 100 сом. Ушул сыяктуу айтылгандай эле, бул жерде дагы 1 жазылбайт. 1000 сом деп айтылгандай эле, 1000 сом деп айтпайбыз да. Ансыз деле билинип турат бирөө экендиги. Ошондуктан 1 эч качан жазылбайт. Бүгүнкү биздин сабагыбыз ушу менен аяктадык. Көрүп турганыңыздар үчүн рахмат. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар.